достор, силер күткөн балага көрсөтүүсү башталды. Силер менен амандашып жатканыбызга кубанычтамын. Бүгүн да адаттагыдай эле силерге кызыктуу маалыматтарды камтып койдук. Анда кезекте билесиңби рубрикасына берип, дагы бир дүйнөдөгү кызыктардан билип алалы. Саламатсызбы? Комуздун пайда болушу жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатчылык. Комуз жөнүндө айтып өтсөм, илгери бир заманда бир Камбаркан деген мергенчи болгон экен. Ал күндөрдүн биринде ошо жолдон баратып бир токойдун жанына келгенде бир үн чыга баштаптыр да. Анан кандай үн чыгып атат деп кызыгып мерген ошо токойго киргенде эки дарактын ортосунда жаныбардын ичекилери илинип калганын карап калат. Ошол ичекилерден өзүнчө бир мукамдуу үн чыккан экен. Анан ошол Камбаркан ошол үндү уккандан кийин комуз жасап, ошол ичекилерин, койдун ичекилерин кургатып, комуз жасап, комузда күү ойной баштайт экен. Камбаркан деген, күүнүн башы Камбаркан деген уламыш ушул эмеден чыгып калган экен да, калып калган экен. Комузсуз кыргыз элинде комузсуз эч кандай бир маданиятында дагы эч кандай концерттер комузсуз өтпөйт. Бардык кыргыз элинин улуттуу аспабы комуз болуп эсептелинет да. Чоң рахмат.